Салам достор, бүгүнкү сабакта мен сиздерге ушул аюунун бутун жип менен кантип тагабыз ошол жөнүндө бир аз айтып берейин дедим болчу, көрсөтүп берейин. Бизге ал үчүн ийне, катуу жип моундай. Биздин детальдарыбыз керек болот. Ал үчүн эмне кылабыз? Биз биринчи мындай кылып өткөзүп алабыз. Бул биринчи бутунан бир аз жип калтырдым. Өткөзүп алабыз бир аз жогорку илмекке. Анан биз өзүбүз белгилеп алгандай, биринчи кайсыл жерде турат жакшына кылып белгилеп алабыз. Мына ошол жерге кайра киргизебиз дагы экинчи жагынан симметриялуу түрдө ийнени өткөрүп алып, ошол жака экинчи бутун коебуз мындай кылып. Көрдүңүзбү? Мынакей. Мына өткөрүп алдым. Эми дагы бир илмек жылдырып туруп саямын. Кайра эле ушул өткөргөн жолго саямын аркага. Мынакей. Бул жерде биз сыртка чыгарбай эле бул ичкериден чыгарабыз мына. Бул жерден. Көрдүңүзбү? Сизге көрүнүп жатат деп үмүт этемин. Конечно, камерага тартуу бир аз кыйыныраак, көптөн бери сабак тарта элекмин. Мынакей. Ушундай кылып эми эмне кылабыз? Караңыздар. Биз бул жерде тартканыбызда бул оюнчуктардын буттарын бириктирүүнүн бир жолу. Мына ошондуктан кыздар ушул методду колдонуп оюнчукту иштетсеңиз болот. Шплинттердин, атайын сустактардын түрлөрү болот. Оюнчуктун размерине жараша. Мен азыр мына ушундай жип менен оюнчуктун буттарын тагамын. Үзүлбөйт, катуу жип. Кыймылдаганга дагы, ойногонго дагы ыңгайлуу. Андыктан ушул методду колдонсоңуздар болот. Бул жагын азыр биз катуу тартып, байлап учтарын бириктирип, анан кескенден кийин бул учтарын акырын катып чыгабыз илмек менен. Мына ушундай болуп биздин оюнчугубуздун брелоктун буттарын тагып алдык. Көңүл бурганыңыз үчүн рахмат. Барыңызга ийгилик. Жакшы туруңуз.